Акылыбыз өтө аз биздики чам. Ал ааламды түшүнгөндө каяктан биз бири-бирибиздин акылыбызды түшүнбөйбүз азыр. Бири-бирибиздин акылыбызды көрбөйбүз. Жөн эле айтып коебуз, бул акылдуу киши экен деп. Акылын көрдүм, каяктан билесиң сен? Мен билем да депчи. Көрбөйсүңбү кылган иштерин деп. Ал как будто акыл ишин көрүп анан туурабы? Бүгүнкү күнгө чейинчи мына окумуштуулар, менмин деген окумуштуулар менин составын изучать этишти. Граммын изучать этишти. Ар балакет, бирок иштегенине баш иштебей коюшту. Баш жетпей койду. Кантип иштейт мен? Вообще баш жетпей койду. Жокса Алла Таалам ошо бир тамчы суудан ошо мени эми там берип койсоң Алла Таалага, бир тамчы суудан ошондой мени жаратып иштетип койгонуна. Ага, биздин сиздин акылыңыз жетпейт ал. Бул чоң башка нерсе бул. Вообще улуу, ал чексиз болду. Мейли. Кандай болот экен? Мына ушундай айтып атат. 7-асманга чыгып Алла субханаху ва таала айтат экен, Иллийинге жазылат дейт мынакей. Пакиза рухтар бара турган жер Иллий дейт. Ибадат кылган, өзүн арамдан сактаган, таквалыкка умтулган, бирөөнүн акысын жебеген, зулумдук кылбаган, Алланын нематына шүгүр кылган, Алланын сыноосуна сабыр кылган, мындай рухтар жайы Иллийинде болот, Иллийинде. Кудай сактасын Алла Таалам. Эгерде шайтан менен дос болуп жашаган болсо, залым болуп, бирөөнүн акысын жеп, бирөөнү кордоп, бирөөнү талкалап, кичине болот. Алла Таала Кур'анда айтат, залымдар ойлобосун Алла бекапар экен деп. Алла Таала билбей эле турат, көзөмөлдөбөй эле турат, көрбөй эле турат, укпай эле турат, байкабай эле турат деп ойлобосун дейт Алла Таала. Макул, ошон үчүн бирибизге зулумдук кылбайлы, бирибизге жамандык кылбайлы турганда. Колубузду тартайлы жамандыктан. Жакшылыкты кылайлы, жакшылыкка колубузду сунайлы. Проблема жок. Бирок жамандыктан. Сиджин деп болуп калбасын да биздин рухубуз. Сиджин деген азаптана турган рухтардын эмеде. Кордук боло турган. Ва аидуху илалар. Андан кийин Алла Таала аны буну 7-асмандан кийин кайра кайтарат дейт. Карачы. Ушунун баары да секунд эле да. Сөйтүп сурап калыш керек да. Дененин өзүнүн эмнесин сурайт? Кабырга ошо көмүп койдук. Кетип атат. Токто, отургузат дагы. Денени кайра рухту салат, сурайт. Аны айтып атат мына хадисте. Себептен жерге кайтарыла дейт. Алла Таала айтат: "Фа инни минха халактухум." Анткени мен ошо жерден жаратканмын буларды. "Ва фиха уидухум." Жерге кайтарамын аларды. "Ва минха ухриджухум таратан ухра." Жана бир ирет мен аларды кайрадан чыгарамын жерден дейт. Qala fa tu'ad ruhuhu fi jasadihi. Кийин анын руху денесине кайтарылат. Fa yatihi malakan. Эки периште келет. Fa yujlisanihi. Аны отургузушат. Fa yaqulан, анын айтышат: "Ма раббук?" Эң биринчи Робуң ким деген биринчи суроо ушул болот турганда. Сиз менен бизден денебизден рух ажырагандан кийин биринчи суроо Робуң ким деген суроо берди. Периштелердин милдети ушу суроону сураганчы. Алла ошого жоопту кылган. Биз жооп бергенге биз милдеттүүбүз. Ал сураганга ал милдеттүү. Алар милдеттүү. Эко. Мункар накир, өмүрү көрбөгөнсүн, тааныбайсың, вообще эч жака көрбөйсүң. Ошондой керек эко. Кадимкидей сурайт. Сурак дүйнөсүнө өтөбүз. Бул дүйнө жооп дүйнө. Тияк сурак дүйнө. Бул дүйнө жооп. Мир ответов. Тияк мир вопросов. Ошол жактагы вопрос, суроолорду жоопту бияктан табыш керек. Бул жакта ответти ушул жактан табыш керек. Тиякта бериле турган суроолорго жооп. Ошон үчүн мына жакта тургандар Робуң ким деген биринчи суроо. Атыңызды сурабайт, улутуңузду сурабайт, урууңузду сурабайт, угуп алыңыз. Сиздин кызматыңызды сурабайт, даже канча жашадыңыз, эмне болуп өлүп калдыңыз, канча бала таштап келдиңиз, званияңыз ким, кызыктырбайт. Ал суроо ал жакта вообще кызыксыз. Мына суроо берилет. Робуң ким? Сени жоктон бар ким кылды, Бир тамчы суудан сага көздү ким берди? Мени кулак, өпкө, боор, бөйрөктү ким берди? Жоктон бар кылган, сени тарбия кылган, чоңойткон, кажетиңди бүтүргөн. Ошол заттын аты Роб деп айтат. Робуң ким дегенде
Бул айтат экен, Роббум Алла деп сразу эле жооп берет экен. Мен Роббум Алла деп жооп берет. Андан кийин анан экинчи суроо. Ма дину, динин кайсы деп суроо берет экен. Бул айтат экен, дини ал-ислам. Менин диним ислам. Менин диним ислам. Исламда жашаса ислам деп айта алабы? Ал жердеги туугандар, ал жөнөкөй жер эмес да жер. Пайгамбарыбыз айткан, мен кабырдан да коркунучтуураак жер көргөн эмесмин деген. Коркунучтуураак жер көргөн эмесмин. Андан кийин айтат экен, ма хада ар-раджул аллази буиса фикум. Силерге жиберилген бул киши ким деп. Кээ бир риваяттарда ман набиюк, пайгамбарың ким деп сурайт. Кээ бир риваяттарда келет, туугандар угуп алайлы, пайгамбарыбыздын элесин алып келет экен. Элесин алып келет экен дагы сурайт экен. Ушул киши тууралуу эмне деп айтасың сен дейт. Сен оюң кандай бул кишини депчи. Эгерде бул дүйнөдө пайгамбардын сүннөтүндө жашаган болсо сразу эле тааныйт экен. Мухаммадур Расулуллах дейт экен. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадур Расулуллах деп. Жооп берет экен мына. Элес деген мындай да, баарыбыз азыр чынында карап турабыз. Кечине бир 2 секундка көз жумуп апабызды элестетели. Элестеттиңизби? Сразу элеси келди да. Чектүү? Мээбизде бар да. Кудду пайгамбардын элесин алып келет экен да, эмне дейсиң ушу тууралуу дейт. Эйгиси алхамдулилlah Мухаммадур Расулуллах деп жооп берет экен. Болчу. Хува саллаллаху алейхи ва саллам, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам. Ана айтып экен, "Ва ма илмук?" Сен буну Мухаммадур Расулуллахны каяктан билип алдың сен? Дегенде бул жагы карааты китаб Алла фа аманту би. Мен Аллахнын китебин окуп, иман келтиргем. Ва саддакту, жана тастыктагам. Ошондо фа юнади мунади минас сама, асмандан бир жарчы жар салат экен турганда. Кандай жар салат экен? Ан садака абди. Алла Таала айтат экен да, менин пендем чын айтты дейт. Фа афришу фил жанна. Буга бейиштин төшөгүн салгыла дейт экен, кабырда. Жакшы жооп берди да. Эми бейиштин төшөгүн салгыла дейт. Ва албисуху минал жанна. Бейиштин кийимин кийгизгиле буга дейт экен. Вафтаху лаху баба минал илал жанна. Жана буга бейишке карай бир эшик ачып койгула дейт. Кээ бир риваятта мындай деп келет. Ушунун бардыгына жооп бергенден кийинчи, буга ушу эки периште айткен сол жакты кара деген да. Сол жакты караганда, бирок периште канаттуу да. Канаты менен бир чапканда форточкадай болуп ачылат экен. Ичинде караса дозок. Дозоктун ичиндеги азапталып аткан, кыйкырып аткан, бакырып өкүрүп аткан, от, ар кандай жаман азаптарды көрүп коркуп кетет экен да. Буну жаап коет экен. Эгерде сен мына ушу 3 суроого жакшы жооп бере албай калганыңда, сенин жайың ушул жерде болмок дейт экен да. Эми оң жакта кара дейт экен. Оң жакта мындай караса, да ушундай кылып канаты менен бир чабат. Ачса, бейиштин ичиндеги рахаттар, жыргалчылыктар, бейпилдиктер, бактылуулуктар, ана ошонун жытыбыга келе берет. Мына жердеги риваятта болсо, вафтаху лаху бабан илал жанна, буга бейишке карай эшикти ачып койгула дейт экен. Бул анан ошондон кийин угуп турабыз анан. Буга бейиштин дейт, фаятихи мин раухиха, аны рахаты, жыпар-жыты келе берет экен. Жана ага кабырдан ваюфсаху лаху мин кабрихи мадда басарихи, кабырдан көзү кайерге чейин жетсе көрүүсүчү ошончолук кең кылынат экен кабыр. Я Алла, кабырдын тардыгынан сакта, кабырыбызды кең кыл деп калабыз го. Ана кабыры ошончолук көзүнүн кайерге чейин көрүүсү жетсе ошончо кең кылынат экен. Ва яти ражул хасанал вач, бир чырайлуу киши келет экен. Ошо эки периштеден башка чырайлуу киши келет экен да. Хасану сияп, өтө чырайлуу кийим менен. Тойибир рих, аябай таптаза жыпар-жыттанган. Фаякул ана айтқан, абшир биллади ясуррук. Сен эми куш кабарлап коеюн, сени сүйүндүрө турган нерсе менен. Хада яумука аллади кунта туад. Айтат экен мындай. Саңа вада кылынган күн ушул болчу дейт экен. Бул айтат экен, "Мана анта, сен кимсиң өзү?" дейт экен. Бая киши. Сен кимсиң десе, ал айтат экен. Вajha alladhi yati bil khair. Мындай экен. Сен бул жүзүң ушунчалык жакшылыкты алып келген жүз экен. Кимсиң десе, ал айтат экен. Ана амалука салих. Мен сенин жакшы кылган амалыңмын дейт экен. Бу дүйнөдөгү кылган жакшы амалың
Eң чырайлуу кишинин өңүндө, аялга аялдын өңүндө, кишиге кишинин өңүндө, эң чырайлуу кийим менен, эң чырайлуу жыпар жыттар менен келип ушундай деп айтат экен да. Сен кимсиң десе, анан кийин субханалла куш кабарласа, анан айтат экен, мен сенин кылган, бу дүйнөдө кылган жакшы амалың. Жакшы амал кайсы? Ал пайгамбарыбыз көрсөткөн амалдын бардыгы жакшы. Мейлі ал Құран болсын, дават болсын, илим болсын, тақуалық болсын, зикір болсын, кішіпейілдік болсын, садақа болсын, дуа болсын. Қысқасы айтқанда мұнылардың барлығы жақсы амалдар. Анан айтат екен, фаяқун абдул майит. Ошо өлгөн киши айтат екен, Робби акимис саа. Я Алла, қиямат күнү тургузчу, хатта аржа иля ахли. Үй бүлө бала чакама кайтайынчы дейт экен. Ушса деген. Мынаке урматтуу агайын мусулман бир туугандар. Жараткан Алла субханаху ва таала баарыбызга дүйнөнүн дагы ахиретине бактылыгын насип кылсын, амин. Кабыр азабынан сактасын. Мына ошо ахирет ааламына ыйман келтирүү, Куран, хадистеги нерселер кабырда азап дагы бар, кабырда рахат дагы бар. Пайгамбарыбыз айткан, кабырды силер үйүп койгон топурак деп ойлобогула. Бул же бейиштин бакчаларынан бир бакча, же дозоктун чукурларынан бир чукур. Кабыр күн сайын 5 жолу адам баласына кайрылат экен. Эй, мен үстүндө жүргөн адам баласы, түз жөн жүр, жакшы жүр. Кучагыма келгенде жакшы мамиле табасың. Эгерде кутуруп жүрсөң, кучагыма келгенде жаман мамиле табасың. Анткени мен караңгылыктын үйүмүн, жалгыздыктын үйүмүн, коркунучтуктун үйүмүн, курт кумускан үйүмүн деп 4 нерсени айтат. Ушуну 5 жолу күн сайын кабыр адам баласына кайрылат экен. Күн сайын 4 нерсе айтат. Мен караңгылыктын үйүмүн, жалгыздыктын үйүмүн, коркунучтуктун үйүмүн, курт кумурсканын үйүмүн. Адам баласына айтат экен, карап, мен үстүмдө жөн жаша. Кутурбай, Алланын, жерди жараткан Алланын өкүмүнө каршы чыкпай, асманды көрүп атасың, асманды жараткан Аллага каршы чыкпа, суусун ичип атасың Алланын, каршы чыкпа, шамалынан, машаалла, дем алып атасың, жараткан Алла Тааланын шамалынан, каршы чыкпа, нематтарын жеп атасың, көп кутурба, ибадат кыл, өзүңдү эмнеден жаралганын, качан жаралганыңды унутпа, эмне үчүн жаралганыңды Курандан изде. Эмне сени күтүп турат ахиретте, Курандан табасың бардыгын. Бардыгы тургандар. Иншалла келиңиздер. Эми Кудай сактасын, пайгамбарыбыз айткан, эгерде капыр инсан боло турган болсо, дүйнөдөн үзүлгөндө, ахиретке жүздөнгөндө, асмандан периштелер түшөт экен, өңдөрү өтө коркунучтуу. Капкара өңдөр. Болгондо дагы өзүнүн ушул темирлери менен түшөт экен алар. Отургузуп да өлүм периштеси башына келип туруп, чыккын сасык рух деп туруп. Алланын наразычылыгын, Алланын ачуусуна чыккын деп кыйкырат экен. Бул денесин талкалай берет экен. Денесинен жан чыккан өтө кыйын болот экен. Ошол жерде мунун азаптары. Эң өлүктөр кандай сасык өлүк, ошондой алып кетет. Асман сасып кетет деген. Бул кандай деген жаман рух дейт экен. Эмне дейт? Паланчанын баласы паланча дейт. Бул кимдин ушу сасык руху десе, паланчанын баласы паланчаники деп дүйнөдөгү атаган эң жаман ат менен атайт экен. Эй эшек, айван, шайтан, жана билбейм да эмне деген сөздөр. Бардыгын ушундай жаман сөздөр менен атат экен. Ага анан кийин айтгандан асмандын эшиги ачылбайт дейт. Фала юфтахлаху. Ачылбайт дейт. Ошо Куран кийин пайгамбарыбыз кара Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген: ла туфаттаху лахум абвабус самаи ва ла ядхулунал жанна хатта ялижал джамалу фи саммил хият деген аятты окуду. Угуп туруңуз. Аларга ошондой кафырлардын ушундай сасык жандарына асман эшиктери, райым эшиктери ачылбайт. Алар бейишке кирбейт. Төө мынау ийненин тешиги бар го, жибет көрөтөн. Ошого кирмейинче. Төө ошого киреби? Мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Кудум ушундай кафырдын бейишке кириши мүмкүн эмес. Алла Таала баарыбызды кафырлыктан сактасын. Ааламдагы бардык инсандарга Аллахым иман берсин, амин. Кийин анан муну Алла Таала айтат экен, сиджинге алып барып таштаган дейт.
ыргытылат да ошол жерге. Ого сураса бул билбейт экен. Робуң ким? Билбейм. Диниң ким? Кайсы? Билбейм. Пайгамбарың ким? Билбейм деп. Анан өтө коркунучтуу өңдө бирөө келет экен, жаман. Сен кимсиң? Мен сенин кылган жаман амалыңмын дейт. Алдап жүрдүң, мошенник, аферист, уурулук, сүткорлук, ар балакаттын баардыгы ошол жаман амалың менмин деп келет экен. Анан бул айтат экен, я Алла, кыямат күнү тургуза көрбө деп коркот экен. Кыямат күнү болсо эле бул дозокко кирет да. Пока барзакта азапталып атат да. Ошон үчүн фала саддака вала салла валакин каддаба ва тавалла. Бул тастыктаган жок Алланын бир экенин, пайгамбарыбыздын акыркы пайгамбар кыямат күнү бар экенин тастыктаган дагы жок. Ахиретте азапта да вала салла намазда окуган жок. Бирок бул жалган айтты, акыйкаттан жүз үйүрдү. Алла субханаху ва тааля баарыбызды кабырдын азабынан да сактасын, ахиреттин кордугунан сактасын, кабырыбызды ата-энелерибиздин, бир туугандарыбыздын, жалпы мусулмандардын бейиштин бакчасы кылсын. Биз туган бөлбөйбүз, бүткүл адамзатка жакшылык каалайбыз. Алла таалам баардык адамзатка ыйман берсин. Биздин ыйманыбызды да бекем кылсын. Үй бүлө бала чакабыздын ыйманын бекем кылсын. Убакыт барбы жок? Болуп калдыбы? آمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Жараткан Алла баарыбызды дозоктун отунан сакта, кабырдын азабынан сакта, өлүм жашоонун фитнасынан сакта, дажжал жамандын фитнасынан сакта. Жараткан Аллахым бактылуу жашоо бер, ыймандуу жашоо бер, ырайымдуу жашоо бер, уяттуу жашоо бер, берекелүү нурлуу жашоо бер. Аллахым dünya ahirette bаарыбыздын ya Allah. Эки дүйнөдө даражаларыбызды бийик кылгын, ортобузга ынтымак бергин, мамлекет элибиз, журтубузга тынчтык бергин. Ва саллаллаху ала набийил карим ва ала алихи ва асхабихи ажмаин. Бирахматика я архам.